Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматыдардан күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Баткен областындагы болуп жаткан окуяга эл өкүлдөрү кайдыгер карабайт. Алар өз жеринде барып таанышып келишти. Азыр алардын пикири менен тең сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Саламатсызбы жана Баткендеги окуя боюнча сиз баштаган депутаттар болуп барып келдиңиздер, жерден кабар алып, ошол жердеги маалыматтар боюнча айтып берсеңиз, анан кандай тапшырмаларды коюп келдиңиздер, кандай чечимге келесиздер? Рахмат. Депутаттардың тобу төрага Дастан Асбековичтин тапшырмасы менен жеринде барып, жергиликтүү калк менен, аскер кызматкерлери менен пикир алышып, аралашып келдик. Биздин ошол иш сапардын алкагында кечээ 16 сентябрда жабыркаган аскер кызматкерлери жөнөкөй жарандардан ушу ооруканада кабар алып, тилекке каршы ушу окко чыккан Равшан Моминовдун үй бүлөсүнө кирип, ал жерде көңүл айтып пикир алышып келдик. Эми бул маселе кечээ же бүгүн пайда боло калган жок. Мунга чейин эгемендикти алгандан бери деги эле ушу чек ара маселеси бизде курч турат, айрыкча Тажикстан Республикасы менен. Ал жерде союз убагында карым катнаш, мындайча айтканда тыгыз байланыш СССР мамлекеттин жарандары катары аябай мындай журулушуп жашап калган, шахматтык негизде. Азыр такталбаган жерлер боюнча маселе бар. Ошол жерде курулуш курбаш керек, эч кандай иш чара болбош керек деген эки тараптын тең ушундай келишими бар. Бирок ошого карабастан кээ бир учурда ушул бизге жеткен маалыматтар боюнча Тажик Республикасынын жарандары бузган учурдан улам келип чыгып атат. Кандай тапшырмалар берилди? Эми биз өзүбүздүн ыйгарым укукка ылайык парламенттен берилген тапшырмаларды көзөмөлгө алуу милдеттенмесин алып атабыз. Бул токтомдор, бул кабыл алынган мыйзамдар. Албетте бул маселени сүйлөшүү жолу менен, дипломатиялык мамиле менен чечиш керек. Эки тарапка тең мындай ок атышуу, тостоп болгон кереги жок. Бир столго отуруп, тегерек столго ошо делимитация атайын комиссиясы бар. Ушу комиссия менен чечиш керек. Мунга багыт берген ушул 10 августтун 28-27-леринде жалгышпасам, ушу эки өлкөнүн мамлекеттин башчылары жолугушуусу болгон. Мен ойлойм, ал жерде бир кагазга кол коюлбаса дагы, бирок албетте чек ара маселеси эң негизги маселеден болуп күн тартибинде турду. Мындайча айтканда, коңшу мамлекет катары эки элдин кызыкчылыгын эске алуу катары маселени чечиш керек. Биз бүгүн буюрса түштөн кийин саат 14:00 маселени караган атабыз. Ал жерде өкмөт башчысы дагы ушул өкмөт башчысынын деңгээлинде жолугушуу болду, Тажик Республикасынын өкмөт башчысы менен. Эмне чечимдер болду, кандай ой пикирлер болду айтылат. Чек ара маселеси өтө кылдат мамилени талап кылат, ошондуктан айтыла тургандагы, айтылбай тургандагы сөздөрү бар. Аны коомчулук туура түшүнүш керек. Коомчулуктун акыбалын биз туура түшүнүп турабыз. Албетте жүрөгү ооруп турат, кабырга кайышып турат демекчи. Бирок манын баардыгын сабырдуулук менен сүйлөшүү жолу менен чечиш керек деген ойдомун. Саламатсызбы? Чек арадагы кырдаал боюнча сиздер өз жеринде барып маалымат алып келдиңиздер. Ал жердеги азыр абал кандай? Бүгүнкү күндө абал тынч, бирок элдин арасында баягы тынчсыздануу чоң да. Себеби өзүңүздөр билесиздер, ал жерде оор куралдар колдонуп, 2 саатка жакын атышуу болгон. Ошол негизинде бүгүнкү ошол чек арада жашаган аялдар, жаш балдардын баягы мындайча айтканда оор акыбалда турса деп айтсак болот. Буга чейин Жогорку Кеңеш бир нече токтомдорду кабыл алып бербеди беле? Аларды аткаруу бийлиги өз убагында аткарыптырбы? Сөзсүз эми колдон келишинче аткарган, бирок бир топ маселелер аткарылган эмес. Бул жерде эки баягы мындайча айтканда биздин кошуна мамлекеттин ошо аскер кызматкерлеринен туура эмес курулуштарды баштаган себебинен чыгып кетти. Ошол жерде куралды алар биринчи колдонуп, ошонун негизинде тилекке каршы биз тараптан бир жоготуу болду. Анан аскер кызматкерлери ошол жашоочулардан да жарадарлар болду да. Андан сырткары биз бир топ көйгөйлөрдү ордунан көрүп келдик. Аларды биз өкмөттүн астына бүгүн саат 2-де премьер-министр чакырылды. Мен ойлойм, бул маселелер бүгүн каралат жана токтомдун аткарылышы боюнча да эмки жумада толук кандуу биз палатада карайбыз да. Негизи бул не описанный участок. Бул бир эле мындай эл аралык нормалар менен иштейт да. Мындай кээ бир жерде
такталбаган, мындайча айтканда белгиленбеген картадагы жерлерди бул дипломатиялык жолдор менен чечилет жана ал жерге капиталдык кандайдыр бир курууларды курууну баштоо тыюу салынат. Мына тажик биздин кошуналар ошол жерге капиталдык курууларды баштагандан улам ушул ок атуу башталып, анан ошонун негизинде тажик тарабы дагы ошол мындай оор куралдарды колдонгону байкалып турат. Анткени мындай РПГ минометке окшогондордун жанагы түшкөн жерлерин көрдүк. Кээ бирлери барып ушул мектепке да түшкөн да, мына сүрөттөрүн көрсөңөр болот. Албетте мындай курал колдонуу менен бул маселе чечилбейт. Анткени биз бир тууган 1000 жылдан бери кошуна болуп, бир тууган болуп жашап келген элбиз. Бул бир гана дипломатиялык жолдор менен чечилиши мүмкүн, сүйлөшүү жолдору менен. Ошондуктан биз баардык нерсени ушу мыйзамдын алкагында чечиш керек. Бул маселе чечилет. Бул азыркы күнү өкмөт аралык сүйлөшүүлөр болду. Келечекте албетте мамлекет башчыларынын ортосунда бул боюнча сүйлөшүүлөр келечекте жүрөт. Анткени бул чек ара маселеси өтө орчундуу, маанилүү маселелердин бири. Бирок бүгүн эле чыгып калган жок бул маселе. Бул айтсаңыз, мисалы үчүн Казакстан менен чечип коюшту, бир эмеге келипчи, ал тарап менен, тажик тарап менен, Өзбекстан тарап менен ушул учурга чейин бир ызычуулар болбой берет да. Эмне бир кандайдыр бир эме барбы, жашыруун сыр? Чек ара маселеси бир тараптан чечилбейт да. Эгерде Кыргызстандан көз каранды болсо бул маселе, биз кыргыз тарап чечимдерди чыгарып чечип коет элек. Бул тарапка тажик тараптагы макул болуш керек. Эки тараптуу ошол келишимдерге кол коюлуп, ар бир картага чүрүлүп, делимитация, демаркациясы чечилип, анан жогорку кеңеш тарабынан бекитилиш керек. Буга чейин бир топ ошол 91-жылдан бери келаткан маселе, бул бир тарап ошол чечилип калган жерден кайра булар жокко чыгарып, аталган чечимди макул болбостон анан кайрадан каралуу баштаган да. Аны ошол тиешелүү документтер кайра көтөрүлүп, бүгүнкү күнү ошол маселеге эки тарап тең бир пикирге келе албагандыктан улам болуп атат да. Ошондуктан бул маселе чек ара негизи татаал маселе. Анан бир тараптан чечилбейт, ошол дипломатиялык жол менен чечилиш керек. Баткендеги кырдаал боюнча сиз өз жеринде барып таанышып келдиңиз, ошол жердеги абал боюнча маалымат берсеңиз. Биз кечээ бир топ депутаттар менен Мирлан Исакбекович жетектеген топ менен Максат айылына бардык. Ошол Максат чек ара постуна бардык. Максат айылында азыр абал туруктуу эле, атышуу болгон жок, бирок кечээ элдер кооптонуп аткан, айрымдары көчкөн, чек арада жайгашкан үйлөрдүн жашоочуларычы, анан мектеп аткыланыптыр миномет мененчи. Ошол Максат айылында аябай чоң айнектери мындай күйүлүп калганда, мен ошол аябай мындай көңүлүмдү оорутту. Согуш мезгилинде дагы мисалы үчүн 45-жылы Улуу Ата Мекенин согушта деле мисалы мектептерди аткылашкан эмес, анан оорукананы аткылабаш керек да, ал жерде балдар окуйт да. Ошол балдар жака белдеги мектептерге азыр барып атышат, бирок ошол оңдолмоюнча ал мектеп турат да. Бирок окуу процесси үзүлбөшү керек. Анан дагы бир маселени айтып атышат. Ошол жердеги жерлерди трансформация тездетиш керек. Биз бул маселени койгонбуз. Максат айылынын жолу курулуп бүтөйүн деп калыптыр. Ал чечилди, анан трансформация дагы тезирээк чечилиш керек. Себеби дегенде ошол чек ара тилкесинде жайгашкан үйлөр баардыгы кызыл китеби менен болуш керек да. Анан бирок жарандар дагы өздөрү сатып ийбеш керек. Ал жерде мына мамлекетке тиешелүү үйлөр турат. Ошол жерде 61 үй бар да Максаттачы. Анан көчүп келе бербеш үчүн, ошол адамдар ошол жерде туруш үчүн аларга оформление болуш керек да. Ошол маселелерди айтышты. Андан башка социалдык маселелерди айтышты. Бирок эң башкы элдин талабы ошол чек ара тилкеси тез аныкталыш керек да. Тез аныкталмайынча, мисалы үчүн жанагы ортобоздо делимитация, демаркация болбогон жерде тажиктер курулуш иштерин баштап алышкан. Ошону токтоткула деп ортобоздо дагы элдер топтолуп, анан бизден суранышты да, аябайчы. Биз премьер-министр дагы барды, жакшы болду. Премьер-министр менен чогуу эл менен жолуктук. Анан жараат алган балдарга дагы мен мындай неме ыраазычылык билдирет элем. Кечээ мына экөө операциядан чыккан экен, бирөө операцияда эле үчөөнүн тең абалы оор, айрыкча Улукбек Айтбаев деген баланын абалы оор да. Анан биз кирсек
аябай оор абалы, бирок колун монтип көрсөтүп атпайбы, баары жакшы депчи. Булар баатырлар да ошо акырына чейин туруштук беришип, анан ошол постто дагы максатта чек ара посту жайгашкан. Анан ошол жердеги жокерлер, чек арачылар дагы застава болсун деп аябай суранышты, кеңейтилиш керек, ошол жерге кошумча күчтөр барышы керек да. Анан ал жерде жана вышка деп коет, ал дагы аткыланган миномет мененчи. Анан алар түшүп атканда атышуу болгондо эптеп үлгүрүп калдык дейт түшкөнгөчү. Анан 3 жерде атышуу болгон, максатта анан коргонуп калышкан. Баары жакшы, маанайлары жакшы. Мен ошол биздин армияга, биздин чек арачыларга ыраазычылык билдирем, таазим этем. Себеби дегенде ошол жерде оор акыбалда алар ошо сактап турушат да. Эл дагы суранып атат, ошо көбүрөөк күчтөр келсин деп. Азыр абал туруктуу, бирок абал өтө коркунучтуу болгон. Эмне үчүн дегенде ошол 3 күн бою ошол Тажикстан тараптан ошо жергиликтүү жарандардын айтуусуна караганда ошол дайыма даярданышкан да, оор техникаларды алып келген. Өзүңүздөр билесиздер, ошол вышкага чабуул болгондо бул баягы БТР тарабынан атылган да. Биз барып көрдүк. Эми азыр эки мамлекеттин премьер-министрлери тарабынан жолугушуулар болгондон кийин, ошол губернаторлор бири-бири менен жолуккандан кийин, губернатор менен жолуккандан кийин кичине абал турукташып калды. Бирок бүгүнкү күндө ошол максаттагы эл азыр мектепте жашашып атат да. Ошон үчүн бирок 78 киши экен. Ошол өзгөчө кырдаал министрлик тарабынан аларга матрас, жатакка ушул берки прошиналар берилиптир. Анан тамак аш дагы каралган. Бирок ошого карабастан биз мындай бул бүгүн туруктуу боло турган болсо, бүгүн кечинде ошол максаттын жалпы эли үйүнө барып калыш керек деген бир баягы оюбуз бар. Ооба, мектепте кече ошол мектепте болчу, бирок ушул түндө биз түндө келдик. Түндө ошол мектепте калган да. Бирок ошол Тажикстан тараптагы негизги баягы күч блогу ушул солдаттары ошол чек арадан кетсин деген биз талапты коюп атабыз. Анан кийин биздин дагы чек арачылар ошол өзүнүн баягы заставаларга, өзүнүн кызмат ордуна келип турат. Ошондо максатта жашаган жалпы эл өзүнүн баягы айылына барып жашап калат да. Өкмөт башчы өзү келет да, кандай сунуш берейин деп жатасыз? Эми бизде бул жабык эшик артында дагы айтылып калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде биз азыр рычагдар жөнүндө келечекте ушу жалпы чек ара боюнча кандай саясатты жүргүзүшүбүз керек. Эми чек ара саясаты бул өтө тыкыр жүрө турган саясат. Эми ачыгы биз ошол биз Тажикстан тараптагы негизги колдонуп аткан бүгүнкү рычагдардан бошонуунун негизги саясатын жүргүзүшүбүз керек да. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрө алдыңыздар. Бүгүн ушу чек арага барып келген депутаттардын пикирин уктук. Ал эми азыр саат 2-де Жогорку кеңештин жалпы жыйынында өкмөт башчы өзү келип, чек ара маселеси кенен талкууланмакчы. Саламатта болуңуздар.